Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alamdarda жараткан, бүкүл алам нерсе жоктон бар кылган мээримдүү кечиримдүү боорукер Аллах Тааланын мактоо айтып, Аллах Тааланын аты менен баштайбыз жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам бизге эки дүйнөнүн бактылуулугун көрсөткөн пайгамбарыбызга салават айтып, бүгүнкү эфирибизди 2 айдан соң тыныгуудан кийин баштап атабыз. Жаратканга шүгүр, ушинчип аман эсен динибизге, элибизге пайдалуу бололу деп эфирди баштап атабыз. Сиздердин кызматыңыздардабыз, Аллах ыраазычылыгы үчүн. Жана 2 ай эс алып жүргөн учурда жөн эс албай эмгектенип ушул каникул убагында бизге министрдин кызынын махабаты 4 деген тасманы даярдап элге даярдоо элге сунуштоо алдында турат. Ошол бизге конокто белгилүү режиссер, композитор Рустам Аташев байке келип отурат. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Жана министрдин кызынын махабатында жана башка кинолордо тартылып, элибиздин сүймөнчүгүнө ээ болгон, элди тамаша менен элдин маанайын дайыма көтөрүп жүргөн Нурбек Юлдашев байкебиз келип отурат. Кош келипсиздер. Эфирибизде кызыктуу маек куруп бересиздер деп терең ишеничтебиз. Ошо кинону кандай баштап калдыңыз, кандай сценарийден баштасак, кандай ушул эмне себептен ушул кинону 4-сүн чыгарам деп аракетиңизди жумшадыңыз, жана чыгып калды. Кинонун съемочный процесс кандай болду? Ошонун баарын кененирээк айтып берсеңиз. Жакшы болот. Эми баягы биз чыгармачыл инсандар, жалпы эле режиссерлор ушу кино тартканда бул көрүүчү эл үчүн тартылыш керек да. Ошон үчүн элдин талабы менен эсептешиш керек да. Бүгүнкү күндө ушул кинонун уландысын көрүүчүлөрдүн саны аябай көп болуп атат да. Анан мен кайсыл жерде барып калбайын, ошол министрдин махабаты уланабы, ошону көргүз келет деп көп талкуу боло берет. Анан ошо ойлонуп жүргөм, ушуну тартсам окшойт депчи. Убакыт өттү, андан бери мына биз 2006 чыккан болчу чоң экранга, андан бери 17 жыл. Анан азыр 17 жылдан кийинки окуяларды камтып, ошол ар бир көрүүчү, ар бир биздин кинодогу каармандын ошол 17 жылдан кийинки жашоо турмушу менен кызыктар болуп атат. Кандай болуп калды экен, ким менен ким үйлөндү, ким эмне болду деген суроого жооп катары жазылган да сценарий. Ошо ар биринин ошо каарманды ачып бергенге мен аракет кылдым. 17 жылдан кийин эмне болуш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, бул аябай сценарий аябай кызыктуу, бирок ошол эле актерлор, ошол эле окуя болбосун деп мен жаңы окуялар келген, жаңы актерлор, жаңы башкы ролдор да катышат. Анткени бул тема, бул токтобой турган тема да. Мисалы, министрдин махабаты бир эле жанр менен кароого болбойт да. Бул мында көп тармактуу жанр да. Мисалы үчүн драма бар бул жерде, боевик бар, детектив бар, комедиясы бар. Анан сүйүү темасы терең берилген. Анан сүйүү деген бул бүтпөгөн тема да. Аны муну бир серия менен бүтүргөнгө болбойт да. Уланып кете берет экен. Азыр ошон үчүн жаңы махабат, жаңы министрдин кызы бар, анын махабаты бар. Анан бунусунда кичине өзгөчөрөөгү биз спортко көбүрөөк басым жасадык. Ошо жаштарды спортко чакырайлы. Спортко чакырганда дагы жоокер өнөрүнө, бул кыргыздын кулатуу деген өзүнүн жоокер өнөрүбүздү тэквондо же болбосо карате эмес, биздин өзүбүздүн ушундай жоокер спортубуз бар экендигин аңгазалап атабыз да. Ошонун башкы каармандын бири ошо кулатууну чебери ойнойт. Ал өзү чындап эле 6 жолку чемпион. Талгат Сейталиев деген ойноп атат башкы ролдун биринде. Ошондуктан бул ошол кино аркылуу биз элге айтайын деген оюбузду, таалим тарбиясы болуш керек, социалдык турмуш бүгүнкү күнү чагылдырылган, 17 жылдан кийинки окуялар, криминал, бул да криминалда бүтпөгөн тема, эч качан бүтпөйт. Ошондуктан биз көрүүчүгө бир кызыктуу, бир орчундуу фильм тартайлы деп чечип, ушул фильмди баштаганбыз да. Кудай буйрса, мына бүтүү алдында акыркы стадияларында турабыз. Азыр музыкалаштыруу эмесине келип калдык. Кудай буйрса 15 сентябрдан баштап бардык кинотеатрдан
görüşler köp болот бул киного өстөргөн. Биздин каналыбыз мусулманча болгондуктан ыймандан азалаган жана ушундай таалим тарбияга үндөгөн канал да, анан радио. Ошого анан бул кинодо бизде да Аллах Таала насип кылып тартып калдыңыз. Ошол таалим тарбиясы бар, ыйманга чакырган жакшы кино болот дегендиктен анан ошол ыйман жагына да басым жасасак, таалим тарбия жагына да ошол жөнүндө да кандай таалим тарбиялык мааниси. Эми биз режиссер көрбөгөн режиссер жашоону эми башкача карайт да, көз карашы менен. Биздин көз карашта башкача түшүнөбүз, бирок режиссердун көз карашы башкача. Ошо кинода кантип камтып кеттиңиз, ошолорду айтып кетсеңиз. Негизи эле бул менин 13-чү толук метраждуу көркөм тасмам. Ар бир тасмамда менде эки бир ниет, принцип бар да. Бири ошол ыйманга чакыруу, мусулманчылыкка. Анан экинчиси патриоттуулукка да, өз эли жерин сүйгөндү үйрөтүү, анан ошо ыйманга чакырып, ушундай бир өзүбүздүн баягы салттуу исламыбызды аркылуу ушу элге таалим тарбия, адеп ахлакты үйрөтүү да. Мында дагы ошол тереңирээк, мурдагыдан дагы көбүрөөк бергенге аракет кылдык. Анткени бул адам жашоосундагы бул ыйман эң негизги фактор да, адамдын жакшы жашоосу, бири-бирине болгон урматсы, мунун баары ошого байланыштуу болгондуктан биз ошо кино аркылуу көбүрөөк берейин деген ниетим бар да. Бул кинодо дагы Кудай буйрса көрүүчүлөр келсе өздөрү байкайт. Анан мен намаз окуп мечитке кирип калганда да көп ошону сурай берет да. Ислам жөнүндө тартпайсызбы, дават жөнүндө тартпайсыз дейт. Эми кинонун өзүнүн мыйзамдары бар, өзүнүн нормалары бар. Ал нормадан чыкпай, бирок биз ошону өзүнүн орду менен бергенге аракет кылып атабыз да. Кудай буйрса мында дагы ошол бар. Анын бири мына өзүң ошон үчүн баягы ошол жолдо жүрүп илимдүү болгонуң үчүн ушуну сага сунуштап тартпадымбы? Баягы исламды дагы биз мындай туура көрсөтүшкөнгө аракет кылыш керек да. Анткени менин ушул эпизодумда, сен ойногон эпизоддо өзү спортсмен. Молдо балдарга Куран окутат, аны спортту үйрөтөт. Мындай азыркы заманбап жашоодон мусулман артта калбаш керек да. Мусулман ошо жалаң эле мусулман десе ойлош керек да, сакал коюп, мечитте отурат, андай эмес да. Ал Кудайдын берген 5 убагынын баарысын аткарып, жашоодон, цивилизациядан артта калбаш керек да. Спорт жагынан болобу, искусство жагынан болобу, баардык жагынан мусулмандар алдыда болуш керек да. Ошол максатта ушуну шу кинодо ошол камтылганга аракет кылгам да негизи. Рахмат. Эми кинодо бизди ушинтип камтып кеткенден кийин биз деле ошо элге ыйманды, Куран менен жашоону, патриоттуулукка үндөгөн жакшы инсан болуп чыгалы деп ниет кылып атабыз. Аллах ыраазы болсун сизге. Анан эми кинодо тамаша менен белгилүү болуп, азыр деле элге жакшы тамашаларын тартуулап келаткан. Анан буюрса кече Бурканбай менен да сүйлөшкөндө жаңы иштеш баштадыңыз. Ошо элге да пайгамбарыбыздын да тамашалаган учурлары болгон. Ошондой жакшы тамашанын да чындык менен тамашаласа исламда болот экен да. Чындык болсо, анан таалим тарбиялык мааниси болсо. Анан эми ушул кинодон чыктыңыз да, ошону кантип элге белгилүү болуп калдыңыз? Азыр ким менен иштешип атасыз? Бул кинодо да 4тө тартылдыңызбы? Ошол жөнүндө кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Азыр эмне учур менен, эмне менен алек болуп атасыз? Туура, биринчиден сиз айткандай эң алгачкы тасма биздин чыгармачылык чыйыр жолго салган ушул Рустам агайдын министрлигиңиздин махабаты тасмасы болду. Чыгармачылыкка, актёрчулукка салынган даңгыр жолго ушул тасма аркылуу түштүк деп айта алам да. Анда жаш элек, 18 жашта элек, студентпиз. Ушул мен өзүмдүн кесибим ошо актер, театр, кино болгондон кийин ушул багыт менен кеткенге аракет кылдык да. Эми бул тамаша, юмор деп атпайсызбы? Мындагы сиз айткандай ооба чындыкты айтып тамашалаш керек, бирок бул өтө оор жанрдагы, ошол менен эле бирге тарбия берүүгө эң күчтүү курал да бул. Биз дагы ошол өзүбүздүн юморлорубуз, тамашаларыбызда
ошол жөн эле тамашалап койбой, ар жагында айтайын деген ой, тарбия катары бир нерсе жеткирели деген ниетте тартабыз да. Мындайча айтканда, кийин канча жылдан кийин көрсө деле актуалдуулугун жоготпогон тамашалар болуш керек деп ушинтип изденип иштейбиз да. Ошол Рустам байкеге ыраазычылык билдиребиз. Себеби режиссер деген бул сиз айткандай көрөгөч болот да, кимде кандай потенциал бар, ким кайсы жагын алып кете алат. Юмор жагын ошо Буркан Дөөлөттентиев экөөбүз дагы бул тасмада чагылдырып атабыз. Юмор жаатына жүрүп эле, анан серьезный Жоробектин образын ойнош эмес болуп калат. Эл дагы кабыл алышы кыйыныраак болуп калат да, анан өзүбүздүн багытта эле ойноп атабыз. Жакшы. Жакшы. Жоробек деп калдыңыздар, азыр аябай актуальный тема болуп атат. Ошо сиздер Жоробектин досу болуп ойнодуңуздар, Буркан байке болуп, анан Жоробек кана деп суроолор болуп атат, комментарийлерди окусак. Анан ошо Жоробектин ролуна азыр белгилүү Берик Арыкбаев деген, Канат, жаралы сезимде Канат деген Казакстанда белгилүү актер ойноп атат. Ошол актерду кантип биздин сүйүктүү мекенибизге кантип тартып келдиңиз, кантип ушул кишини таңдап алдыңыз Жоробектин ролуна? Башка да кандидаттар болду беле? Анан Аскат байкебиз ошо иши чыгып калдыбы? Ошол кыскача ошо элибизге бир аз түшүнүктүүрөөк айтып берип койсоңуз. Ооба, мен дагы ошо угуп атамын. Анткени мен өзүм ушул комментарийлерди окуганга убакыт жок. Мына фильмди бүтүрүш керек. Ушу күжүр менен иштеп атабыз, анткени убакыт тарыраак башталып калды. Бирок ошого карабай жетишкенге аракет кылып кудай буюрса экранга чыгарабыз. Ошондуктан бирок мага да айтышып атат. Угуп атам, көп талкуу болуп атат интернетте депчи. Эмне үчүн ал өзү ойнобойбайбы депчи. Бул жерде мындай да, бул жерде бул буйрук деп коет да. Кимге буйруса ошол ойнойт. Бул баягы Аскат Эрбаев экөөбүз мындай урушуп талашып анан тартылбай калган жок да. Эч кандай мамилебиз жакшы кызды деле, эч кандай ортодо талашыбыз деле жок. Ар кандай сөздөрдү айтышып атат да, мисалы мурда өзүм тартам деген үчүн тартпай койду деген сөздөр болуп атат депчи. Эгер мен мурда тартам деген үчүн тартпай койгон болсом, анда мен аны чакырбайт элем да. Киногочу башында мен ушунун баштарда бардык актерлорду чакырып, чай үстүндө сүйлөшүп, макулсыңарбы деп баарын макулдугун алгам. Ошондо Жоробек да макул болгон, баары эле. Мына Нурбек дагы баары эле. Болбосо мына Нурбекти тартып атпайм азыр. Нурбек деле ошо кинодо режиссер болом деген экөө тартмакта. Бизде эч кандай тааныш деле жок, азыр кадимкиден мурдагыдай эле ак энедей эле иштешип, күлүп эле ошондой кучакташып эле. Аскат менен эле ошондой болмок. Бирок тилекке каршы Аскаттын өзүнүн бир жумуштары чыгып, мындай шарты болбой калганына байланыштуу өзү айтты. Мен капа эмесмин, башка актерлорду да ойното берсеңиз болот деген үчүн. Анан биз издедик. Издеп Кыргызстандан чында актер биз аз да. Окшошураак, эми такыр адам окшош болбойт, бирок кичине түспөлдөшүн издедик. Ошол жаш курак издедик, анан спорттук жагын карадык, актерлук чеберчилигин издеп, чында туура келген жок. Анан Гүлжигит деген биздин продюсерибиз, азыр жаш продюсер, ошол Казакстанда байланыштар бар экен, анан ошол жакка чыгып, актерлордун баарын сүрөттөрүн жөнөтүп, анан шуну сунушташты. Бул Берик Арыкбаев негедир ушу биздин Аскат Эрбаев менен биздин каарман Жоробектин экөөнүн окшоштуктары көп экен. Мындай өзүнүн таржымалын тарыхын байкаштырсак, ал Жаралуу сезим деген кинодо ушу министрдин махабаты чыкканга катарлаш убакытта чыккан экен. Ал дагы министрдин кызынын махабаты кандай Кыргызстанда популярдуу болсо, Казакстанда ошондой популярдуу болгон экен ошол жылдары. Аны дагы өзүнүн аты Берик болсо, аны дагы Берик деп Канат дейт экен. Азыр бизде Жоробек деп Аскат деп чыкпайт, баары Жоробек деп атпайбы? Ошол сыяктуу ошо бир жагынан экөөнүн тагдыры окшош экен, жашы дагы бир-эки жаш айрым болбосо, жашы бирдей. Анан мүнөзү главный, бул дагы жош, жөнөкөйлүгү бар. Анан спорттук чебери да, бул да өзүнчө ошо кара кур нейзи тэквондо боюнча. Ал жагы да жакшы. Анан режиссер, профессионал ойногон. Бүт жагынан туура келген үчүн ошол казак туугандардан ошол башкы ролду ошого беришке туура келди. Биздин максат кино жакшы чыгыш керек, ким ойнобосун, каяктан келбесин. Ошондуктан бул жерде жанагындай
түшүнбөстөр болбош керек. Эмне үчүн жөрөк ойнободу? Эмне үчүн жөрөк жок дейт? Ал туура суроондо туура эшке жөрөк жок эмес, жөрөк бар. Бул каарман жөрөк деген. Аскат Эрбаев жок. Аскат Эрбаевдин ордуна Берик Арыкбай ойноп атат. Кандай айырмасы бар? Кинодо бул актерлор алмашат. Анын үстүнө 17 жылда адам өзгөрөт. Азыр Аскат Эрбаев деле өзгөрдү да, аз башкача. Мурдагыны элестетпеш керек. Ошондуктан мен ойлойм, көрүүчүлөрдөн суранат элем, ушундай эменин кереги жок, интригалардын, интернет деген ушундай жаман нерсе болду. Азыр бирөө атайын душмандар көрө албагандар деле жазып коюп атат. Мисалы үчүн фейктер болушу мүмкүн. Азыр фейк деген бир нерсе чыккан. Бирөөнүн сүрөтүн коюп алганан атайын бузукулук кылгандар бар. Балким Аскат экөөбүздү уруштурайын дегендер бар. Балким ушу киного эл келбесин дегендей максаттар болушу мүмкүн да. Бирок мындай реалдуу караганда эң башкысы кино жакшы болуш керек да. Ошондуктан бул Аскат Эрбаевдин киного тартылышы менин кызыкчылыгым биринчи очередь. Эмне дегенде өзү ойносо жакшы болмок. Мага да жеңил болмок. Анан тилекке каршы мындай болбогонда, бирок ошентсе деле көчөдөн алып келип бирөөнү тартып аткан жокпуз. Атайын тандалып, ушул ролду маңызына жеткизе ойной турган актерди ойноп атат да. Анан калгандары 99 бир эле ошо Аскаттан башкасы бардыгы ойноп атат бул эмедечи. Керек болсо ушу кичинекей эпизоддогулар дагы келишти да, кастингде мен бармынбы депчи. Бардыгын ошону аракет кылдык. Кинонун баягы эч ким калган жок да, мындай чыкканда баары ойноп атат. Ошол эле персонаждар көпчө. Анан ошо линия, ошол эле стиль болот. Ошол эле ал жерде баягы боевик, сөзсүз түрдө спорт, сүйүү, комедиялар бар. Мына ошон үчүн мен Нурбек Юлдашев менен Буркан экөө ошол эле эменин комедиядан көркүн чыгарып аткан ушу жигиттер. Мына Нурбек бул да аябай таланттуу актер. Комедия жагын ар дайым ушул кинодо Буркан экөө ойношот да. Ошондуктан мен ойлойм, бул кино ким ойнобосун, кандай болбосун, бул жерде интриганын кереги жок. Режиссер тартпай коюптур, жолу Аскат тартылбай коюптур деген интрига болуш керек. Бул жанагы ыйык жерде отурабыз, бул буйрук деп мен түшүнөм. Алла Тааланын каалоосу балким ушундай болгондур. Ушундай чечим болду да. Ошондуктан эрте эле жыйынтык чыгарыш болбойт. Ошол Аскат Эрбаев ойносо жакшы болмок, кино болбой калат дегендей сөздөрдү да айтышып атат, мисалы угушумча. Аны келип көргөндөн айтыш керек. Ойной албаптыр, окшош болуптур десе, мен анда моюн калат элем. Баягы бушелек ашка эле сынчы. Жеп көрүш керек да, ашты деле даамагандай. Анан аш кылып атсаң, мурда Баткендин күрүчүнөн аш бассак, азыр өзгөнүн күрүчүнөн басып атсак, жок, өзгөнүн күрүчү болбойт, Баткендин күрүчүнөн басса жакшы болот дегендей эле маселе болуп атат да. Жеп көрүш керек да биринчи. Балким өзгөнүн күрүчү андан жакшыдыр да. Мен ушуну көрүүчүлөрүмө кайрылып сурап кетет элем. Биринчи келип көрүңүздөр. Бул менин кызыкчылыгым, кинонун эң жакшы болушу. Мен режиссер катары мен жоопкермин. Ошондуктан болгон аракетти кылып, ошо ушунча жылдан бери аябай күтүп аткан киносу ойдогудай жакшы болуш керек. Мен болгон аракетимди жумшап, анын үстүнө жалаң профессионалдуу группалар түзүлгөндө бардыгы профессионалдар. Ар ким өзү үчүн мыкты билген съемочный группа иштеп атат мунун үстүндө. Эми Кур'ан-ы Каримде "Астагфирулла иннамал муъминуна ихватун" дегендей, Аллахка ыйман келтиргендер бир тууган дегендей, баарыбыз бир тууганбыз, бир элдин суун ичип, агарып көгөрүп атабыз. Анан ким Аллахтан жана кыямат күнүнөн корксо жакшы сөз сүйлөсүн же үн чыкпасын дегендей, элибизден да суранып кетербиз. Ушундай жанагындай жазсак жакшы сөз жазайлы, эгер жакшы сөз жаза албасак үн чыкпайлы дегендей. Режиссердун да эми сиздин да эмгегиңизди аябай көрдүм киного тартылгандан. Буга чейин да тартылганбыз. Режиссерлордун эмгеги сиз деле өзүңүз айтып кеттиңиз. Аябай оңой иш эмес экен режиссерлукта. Баарын башын бириктирип, өтө бир чоң мекеменин эле башкаргандай эле экен да. Ошон үчүн сиздин да эмгегиңизди баалайбыз. Буюрса элге пайдалуу, жакшы кино болот деген ишеничтебиз. Жана сиз деле өзү ошо кино индустриянын, кино тармагынын өнүгүшүнө аябай салымыңыз чоң экен. Ошол илгерки кинотеатрларда
орус фильмдери же башка фильмдер болсо, кыргыз фильмдер жок кезде сиз ушинтип бисмилла деп эле Кудайга тобокел кылып, мына Куран менен баштайм дедиңиз, ар бир тарелка сындырбай эле Куран менен баштап, Аллага таянып, ушу кинолор чыгардыңыз эле, ошондон кийин кино индустриясы аябай өнүгүп кетти да. Азыр эми максат менин билишимче мындай международный эл аралык деңгээлге биздин кинолорубузду башка мамлекеттерде көрүүнү каалаган адам катары билем да. Ошол буюрса бул эми кино Казакстанда да чыгып калат экен да, эми белгилүү актер ойноп атса. Биз ошондой мен ошону чоң ийгилик деп ойлор элем да. Азыр ошол көпчүлүгү мындай режиссерлор, көрүүчүлөр айтып атат, азыр өзүң да баса берип атпайсыңбы? Сиз баштадыңыз эле, ооба, кассовый фильмде мен баштагам. Анткени баягы акча жокто эле, баягы Союз тарагандан кийин акча бөлүнбөй кино тартылбай калганда 15 жыл кино мындай чыккан жок болбоду. Анан ошого мен ошо акчасы жок эле тарткан кино ушул болду. Ошондуктан баягы бүт элдин арасынан тандап, ошолорго гонорар төлөнбөгөн ошол болгондо элдин арасынан тандагам. Анан жалгыз негизи эле режиссер деле, оператор деле, монтаж, звук баарын жалгыз кылып, ушу бюджет жоктугунан да мен ошону көрсөтө алдым да, кино тарса болот экен деп. Анан кийин ошондон кийин кино көбөйдү. Бул жакшы нерсе жагынан. Эми экинчи менин Кудай ден соолук мага өмүр берсе, мен экинчи ошол максатым эл аралык кассага чыгыш керек да. Кино индустрияны өнүктүрүш керек да. Биздин кинону дагы башка мамлекеттер билет алып сатып кириш керек да кинотеатрга. Биздин азыр Кыргызстанда Голливудтун кинолорун башка Россиянын киносун болобу театрлардан билет акча төлөп көрүп атпайсызбы? Туурабы? Аларга кетип атат акча. Эмне үчүн биз тарткан кинолорду алар сатып алып көрүш керек да. Ошондой жагын ойлойм да, кандай кылсак, ошол эми мамлекетибиз тилекке каршы буну ойлонуш албай атат, бирок биз жеке тартипте да, мындай частный порядка дегенде жеке тартипте мен ушу ниетим, тилегим, бир жакшы инвестор тапсак, жакшы бир эл аралык деңгээлде бир студия курсак, бизде аябай таланттуулар көп. Бизде таланттуу операторлор, художниктер бар, таланттуу актерлор аябай бизде көп. Биз ошол деңгээлге чыксак деген ниетим да. Биздин кинону да башка мамлекеттер сатып алып көрсө. Биз ошол жагына да аракет кылыш керек да. Эми бизде жакшы мындай фестивалдардан утуп келип атат, бул жакшы. Биздин Кыргызстандын желең көтөрүп атат. Бирок бул кино индустрия өнүккөн жок да, муну менен. Кино индустрияны менен өнүктүрүш үчүн биз ошол биздин кинолорду да сатып алсын. Буну бюджетти кино менен да толтурса болот да. Мындан көп налог алса болот, ушу чет жакка сатылган. Көп акча алып келет да. Мисалы үчүн мен студиям аркылуу сатылса, мен студияма чоң налог төлөйм. Мисалы үчүн завод, фабрика курган сыяктуу биз көрө албай атабыз да бул нерсени. Ушундой нерсеге жетсек, биз чоң ийгиликте болот эле да. Ниет бар, тилек бар, Кудай кааласа, ошого балким жетербиз деген оюм бар да. Жакшы. Нурбек беке, сиздин кандай ойлоруңуз бар? Келечекте кандай ойлоруңуз бар? Сиздин да көрөрмандарыңыз аябай көп. Instagram баракчаңызда эле 200 миңден ашык подписчиктер бар, катталуучуларыңыз. Ошолорго кандай сизде эле элге бир пайда келтирейин деп, эми сиздерди эл жакшылары деп чакырып атам ушака, элге бир эмгеги сиңген адам катары. Ана сизде эле кандай келечекте пландарыңыз жөнүндө айтып кетсеңиз. Эми рахмат, ушинтип байкап көрүп подписчиктеримен өйдө көз салып байкап турганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем албетте. Эми колубуздан келишинче кандай десем, эми өзүбүздүн колубуздан эмне келет, ошонун негизинде гана элге пайда келтирсекпи деп жүрөбүз. Актербузбу, актердук жагыбыз менен, режиссерлук жагыбыз менен, юмор аркылуу, тамаша аркылуу колубуздан ушу келет экен, ушул жагы аркылуу эле тарбия иретинде. Баланы бакпа, балага тарбия бер дейт го. Ушу сыяктуу эле тарбия иретинде элге пайдабыз тийгизсекпи деген эле жакшы ниетте жүрөбүз. Ошол биз дагы кыска тамашаларды тартып жүрө бербей, Рустам акенин жолун жолдоп, кассовый фильмдерди тарсакпы деген ниеттерибиз бар. Эми ал үчүн көп иштеш керек, көп аракет кылыш керек, көп топтош керек. Ошо
Эми ошол буюрса 15-сентябрдан баштап кинотеатрлардан көрсө болот экен. Ошолор жөнүндө да кененирээк элге бир. Эми мына Нурбек айтып атат го, кассовый фильм татсак дегенчи. Буну туура түшүнүш керек. Баягы касса десе эле адамдар акчаны элестетет да. Акча табыш үчүн тартыш керек деп ойлоп кандай эмес. Кассовый деген сөз бул көбүрөөк көрүүчү көрсүн деген сөз да. Театрга койсоң көп адам көрсө, чоң экрандан жакшы звук менен сапаттуу кино көрө салса, көп адам кирсе, муну кассовый деп коебуз. Ал жерде көп акча чогултуш максат болбош керек. Жакшы кинону тартып алыш керек да. Ошону кассовый дейбиз да. Бизде баягы кассовый анан фестивальный деп коебуз. Фестивальныйда аябай терең көркөмдөлөт, бирок аны бир чектелүү гана адамдардын сынынан өтөт да. Касса деген жана мен айтып аткан, мисалы үчүн жалпы Голливудтун кинолорун, мисалы үчүн дүйнөлүк Титаник, мисалы үчүн Аватар деген кинолор деген канча деген киреш алып келип атат, канча миллиард адамдар көрүп атат да. Биздикин да кинолор ошондой көп адам көрсө да, биринчи Кыргызстан ичинен кыргыздар өзүбүз Кыргызстан көбүрөөк көрсө, талим тарбия алса, биз азыр Кыргызстандан кино тарткандан акча бизде чында канча кино жакшы болбосун, көп акча табыш кыйын Кыргызстан. Анткени бизде көрүүчү аз да. Көрүүчү аз. Андан байып кетиш кыйын. Бирок биз ошо элибизге, коомго тарбия, талим, жакшы нерсе, сабак бере алабыз да. Биздин пайдабыз көбүрөөк ошол жагынан болот да. Анан жана мен айткан, ал үчүн эгер мындан кинодон байлык десек, анда жок дегенде эсенгеге чыга алышыбыз керек да. Жок дегенде Өзбекстан менен Казакстан биздин кинону көрүш керек да. Жок дегенде. Ошондо биз кинодон байлык дей алабыз. Кыргызстандын ичинде коюлган кинодон ой мындай болуп кетти, эл батпай калыптыр деген күндө деле баары анчалык чоң акча чогулбайт. Анын жарымы эле кыргыз кинотеатрга кетет, анын канча процент налогко кетет, рекламага кетет, башка кетет. Ошондуктан бул кинону кассовый десе ойлош керек. Касса чогултуп атат деген сөз болуш керек. Кассовый деген көрүүчүсү көп дегенди түшүнүш керек да, элдер ошону айтат. Ошондуктан мен ойлойм 15 сентябрдагы коюп аткан биздин министр махабаты 4 элдер чыдамсыз менен күтүп аткан кинобуз, мен ойлойм кассовый болот деп тилейбиз да. Ошону күтүп атабыз биз дагы. Элди келип, көрүп, эс алып, тарбия талим алып, мындай кыргыз киносун дагы бир кадам алдыга жылдырайын деп, мунусунда биз аябай катуураак иштедик. Көп нерселерди жасадык. Келген киши мен ойлойм өкүнбөй ыраазы болуп кетет деген оюм бар да. Демек, ниет жакшы, аягы жакшы дегендей, сиздин ниетиңизде жөн эле кассовый эмес, ошо элге бир талим, тарбия бере турган, ошо элге бир пайдам, аксакал болдуңуз мына. Ошол пайдам тийсе деген гана максатты көздөпсүз, э? Туура, максакал болду деп атасың, эми туура биздин жаш деле барып калды. Мурдагыдай энергия жок. Мурда өзүм жалгыз чуркап иштесем, азыр командасы иштей албай. Анткени бүгүнкү талап да ошондой болуп атат, качествогачы. Мен каалайт элем ушу шакирттерди өстүргүм келет. Жаш режиссерлор чыкса дейм да аркабыздан. Мен менен ким иштешкиси келсе, дайым менде андай кызганыч жок, күчтүү режиссер болуп кетпесин деген. Мен тескерисинче Кыргызстанда күчтүү режиссерлор чыкса, күчтүү актерлор чыкса, күчтүү операторлор чыкса деген максатым бар да. Ошон үчүн өстүрүшүбүз керек. Жанагы мен айткандай жогорку деңгээлге, эл аралык деңгээлге кыргыз киносун көтөрүшүбүз керек да. Негизи максат ошол. Сиз эми ошо режиссер катары эле эмес, таанымал бир кездери ошо азыр деле жакында бир тойдон угуп калдым, ырдап студенттик күн азбы көппү деп. Аябай бир кездери хит болгон экен, популярный болгон экен. Ошол кандай чыгып калды эле ошол убондор. Анан жакында мына саундтрек чыкты, Элера деген карындашыбыз ким ырдады. Жана министрдин кызы махабаты саундтреги аябай белгилүү. Махабат закымдары деген ыр. Ошонун да автору экенсиз. Анан ошол тармак менен кетпей, именно ошол тармак менен кетпей режиссерлукту таңдапсыз. Кандайча ошолор жөнүндө кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Эми башында мен ошо ырчылыгым бар болчу. Ошо 98-жылдары. Ошол студенттик күн деген ырым менен таанымал болгонмун. Андан башка мен 20 жакын ырым бар. Бирок ал убакта интернет жок болчу, реклама кылыш бизге кыйын эле. Ошол студенттик күн популярный болгондуктан ошол таанымал болуп кеткен да. Калган ырларым билинбей эле калды, кандай ырларым бар экенинчи. Анан багы жакшы ыр болсо ошону сурана берет экен да. Мен бир жерге барып калсам деле ошону ырда дейт да, башка ырда албай кала берет да.
Мен деле мындай тойлордо эле ырдап чыкпайм, ырчыгатары, бирок баягы достор менен, достордун тоюна барганда алар дос теңдеш курсташ болуп калат. Анан ошол ырың жакшы, ошону ырда деп анан сураганда анча мынча ырдап коем. Анан жанагы сен айтып аткан ошо Минис кыздын махабаты 4-түн саундтреги Махамат Сакындын ошо Минис кыздын махабатын атайын жазгам. Ошол 2005-жыл жазылган ыр. Илара Кабыл Жан кызы ырдап чыкты, азыр жаңысын. Ошол вариант. Анан дагы ыр жазгым келет, бирок убактым гана жок. Кудай буйрса, балким ким билет, дагы жакшы ырлар жазып чыгышы мүмкүн. Ырчылык ырдабайм десең эле эске салып коет экен ырдап бер деп. Дагы ырдап калышым деле мүмкүн. Бирок балким имани ырлары, имани да, иман, патриот жөнүндө, турмуш жөнүндө, элдин жүрөгүнө эмне жагат. Бар биздин өзүбүздүн курабыбызга жараша мурдагыдай сүйүү темасынан азыраак, иман темасына кайрылып ырдасак болот. Анан мен негизги курал, мына Нурбек жакшы айтып кетти го, бул курал да, кино бул курал. Кино менен коомчулукту жакшы жакка дагы, жаман жакка да буруп салган болот да. Ошон үчүн тилекке каршы бүгүнкү интернеттен аябай терс таасир берген кинолор көп көрүп атат да биздин көрүүчүлөрчү. Алардын өзүнүн саясаты бар да, өзүнүн идеологиясын кино аркылуу киргизип атат, маданиятын киргизип атат. Коомчулукту талкалай турган атайын кинолор тартылат. А бизге тилекке каршы жетише албай атабыз да. Биз бир жылда эптеп бир кинону тартып атабыз. Ошону дагы көрүшпөй, аны дагы сындашып, мындай болуп туруп, тигиндей болуп туруп, эки-экиден интригалар кылып көрө албастыктар бизде баягы көп да. Ошон үчүн киночулар, чыгармачыл адамдар дайым биз ынтымактуу, бири-бирибизди колдоп, бири-бирибиз менен тажрыйба алмашып, көмөктөшүп, кыргыз маданиятын, кыргыз искусствосун, киносун биз көтөрүшүбүз керек да. Бул коомдун бир коомго аябай керек бир курал да, мындайча айтканда, азык, жан азык болуш керек да. Ошондуктан жана кассовый деп эптеп акча чогултуш үчүн эле бирдемелер тартып элди күлдүрүү максатында эле тарта бербей, коомго пайда алып келиш керек ал кино. Күлгөн жакшы кинону көрүп, бирок ошондо дагы бир таасир алса. Мен ошо азыркы жаш чыгып аткан көп жакшы режиссерлор чыгып атат. Ошолорго кайрылат элем. Кичине патриоттук темага, иманга, мындай тарбия таалимине карап көбүрөөк басым жасаса деп айтат элем да. Рахмат. Буюрса анда 15 сентябрдан баштап элибиз радио угармандар мына телекөрүүчүлөр көрүп атат. 15 сентябрдан баштап бардык кинотеатрлардан Кыргызстаныбыздан көрө берсе болот экен бул кинону. Кудай буйрса, ошол элдин талабы, суранычы боюнча бул тартылды. Мен жаңы жакшы проекттер бар болчу, менде деле, бирок жанагы айткандай башка ырларым ырдайын десем ырдатпастан өткөндө ырда дегендей, башка кинону тартасың, жок ушуну тартасың деп элдин талабы, элдин баягы муктаждыгы сагыныптыр ошол актерлордо. Ошон үчүн элдин суранычын аткарып коеюн деп ушуну тартып аткандагым да. Анан биринчиден ушу рахмат ушу кинону колдоп аткандарга, жардам берип аткандарга, актерлорго баары жоктой, баары колдоп, чогуу келип ушу кинону чыгарып атабыз да. Чыгармачылык топко рахмат. Аябай профессионалдуу топ келип иштеп берип атат. Алар да кызыктар, ушул кино эл күткөн кино жакшы чыксын дейт. Актерлор дагы ар бири ушул анча-мынчасы режиссер болуп кетет тартып атканда. Мындай кылбайлыкпы, мынтсак жакшы болот деп баары кызыктар. Көрүүчүлөр дагы эмес, актерлор өзүбүздүн чыгармачы топтогу ушу кинонун жакшы болушуна кызыктар да. Анан ушуну 15 сентябрдан барыңарды чакырып кетемин. Бул кино силер үчүн урматтуу көрүүчүлөр тартылды. Ошондуктан келип көрүп эс алып кетишиңиздерди суранабыз. Рахмат, сиздерге да рахмат. Азыр аябай активдүү иштеп атасыздар. 15 сентябрда бардык элибизге ушул кино чыгып, жакшы кино болуп берсин деп болгон аракетиңиздер жумшап атасыздар. Ушинтип алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келгенге терең ыраазычылык билдирем. Анан элибизге эркин микрофон сиздерде. Жүрөгүңүздөрдө эмне айтайын десеңиздер, ошону айтып, анан жакшы каалоо тилек батаңыздарды берип кетиңиздер. Эми биринчиден айтарым, элибизге аманчылык болсун, тынччылык болсун, ден соолук болсун. Тилекке каршы мен азыр дагы бир аз ооруп турган убагым, ооруп жатып алганга болбойт. Кино чыгыш керек.
Анан чакыргандан кийин чакырган жерден калбай дейт. Эфирге чакырганга рахмат. Ооруп атсам да келдим. Ошондуктан бир аз үнүм дагы, сөзүм дагы балким маанилүү болбой бир аз торомас сүйлөп аткандармын. Анын үчүн кечирим сурайм. Бирок мен дагы терең ыраазычылык билдирип кетет элем. Ушул Марбатова телевидениясына, Насыхат радиосуна, анткени мен билгенден ушул өлкөбүздөгү ыйманга чакырган, элди жакшылыкка үндөгөн канал деп эсептейм. Бул өтө биз коомчулукка керек канал. Ошон үчүн силерге да чыгармачылык топко ийгилик. Көрүшүңөр, силердин да көрүшүңөр кассой болсун. Рахмат. Көп көрүшүңөрдү болсун. Ошого биз тилектешпен. Анткени силердин радио, телевидение аркылуу дагы көп адамдарга мындай ыйман сабагын берген мүмкүнчүлүк болуп атат. Ошондуктан Нурбек айткандай, бул актер жагынан көрсөтсө, мен режиссер, силер болсо телевидение аркылуу элибизге кызмат кылып, коомчулукка пайдабыз тийсин. Элибизде дайым аманчылык, тынччылык болсун, ынтымак болсун. Ошону каалап кетели. Туура айтасыз. Азыр биз деле Кудайга шүгүр мына тойлорго барсак деле токчулук бардыгында элибиз заманыбыз тынч, элибиз ток дегендей. Азыр ошон үчүн мындай бизде чыныгы ыймандуулук болсо гана бактылуу болуп, улууга урмат, кичиге ызат, баарыбыз мындай ушактан алыс болуп, ынтымакта болсок эле, Кудай буйрса биздин мамлекетибиз мына өнүгүп өсүп, дагы да бактылуу, эң башкысы мен бактылуу мамлекет болсок дейбиз. Бактылуу болуш үчүн ошол бизде жанакындай туура эмес нерселер жок болсо, арамдар жок болуп, жалаң жакшы нерселер болсо буйрса, биздин эл бактылуубуз, дагы деле бактылуу боло беребиз. Сиз деле элибизге бир жакшы каалоо тилектериңизди айтып, ойлоруңузду айтып кетсеңиз. Чоң рахмат. Биринчиден ушул эл менен чыгармачыл адамдардын ортосуна көпүрө болуп, чакырып койгонуңуздар үчүн көңүл буруп, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Жамаатыңыздар өнүгүп өсө берсин. Жалпы кыргыз эл журтчулугу тынчтыкта, бакубат, жакшы жашоодо жашай берели. Сакал айткандай, нан менен кийимди тандап жеп, тандап кийип атасыңбы, анда жашооң жакшы экен. Дегендей жашообуз Кудайга шүгүр, бардыгыбыздыкы эме Кудайга шүгүр жакшы жашоодо жашап атабыз. Өзүңүз айткандай, күлүп жайнап, ар дайым муртуңуздардан күлкү кетпей, аманчылыкта жашай берели. Жана ушул 5-сентябрда боло турган тасмабызга жалпыңыздарды чакырып, көп болуп кетиңиздер деп чакырабыз. Рахмат. Рахмат сиздерге дагы. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Ушундай бизди угуп, дайыма бизди колдоп, биздин канал, биздин радио Алла ыраазычылыгы үчүн ушул бир элге пайдалуу болсок эле деген ниетти көздөйбүз. Ошон үчүн ушул элге пайдасы тийген, ыйманга чакырган адамдарды ушинтип эфирге чакырып баарлашып турабыз. Дайыма биз менен бирге болуңуздар. Сиздерди терең урматтайбыз, ыраазычылык билдиребиз. Сиздер менен бүгүн мен Рустам Молдобеков болдум. Жана белгилүү режиссер Рустам Аташев болду. Жана белгилүү актер Нурбек Юлдашев байкебиз болду. Сиздерге да терең ыраазычылык. Аман болуңуздар, көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум. Алланын тынчтыгы, рахматы, берекеси сиздер менен болсун.